Замирбек Базарбеков жетектеген Фемида футболдук командасы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда футзал боюнча Мурас салттуу достук мелдешине катышты. Мурас турнирин жөнүндө мен толугу менен колдойм. Бул башынан башталган. Мурда биз катышпай калганбыз. Азыркы учурда биз катышып жатабыз. Өзү негизи спорт керек бизгечи. Элдин ынтымагына, биримдигине дагы бардык бийлик структураларында ынтымак, биримдикке керек бул. Сот тутумунун атынан чыккан Фемида командасы төмөнкүдөй курамда ойношту. Базарбеков Замирбек Курамаевич, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы, Дүйшеев Карыбек Арстанбекович, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасынын орун басары, Курманов Ашырбек Такишевич, Ысык-Ата райондук сотунун төрагасы, Абыкеев Талайбек Капарович, Свердлов райондук сотунун төрагасы, Калыбаев Алмаз Жеңкулович, 1-Май райондук сотунун төрагасы, Боронбаев Мирлан Искакович, Ош облустук сотунун төрагасы, Бүкөнбаев Аман Мамыркожоевич, Өзгөн райондук сотунун төрагасы, Матенов Талайбек Убанкожоевич, Жайыл райондук сотунун төрагасы, Жеңишбек уулу Жолдошбек Майлуу Суу шаардык сотунун төрагасы, Абдыкаров Өткүрбек Сыдыкалиевич, Ысык-Ата райондук сотунун судьясы, Гуламидин уулу Элчибек Түп райондук сотунун төрагасы, Аданбаев Зарипбек Максутович, Ысык-Көл областык сотунун төрагасынын орун басары, Орозалиев Алмазбек Касыевич, Чаткал райондук сотунун төрагасы, Чериков Нурлан Кийикбаевич, Ысык-Көл областык сотунун төрагасы, Бекбулатов Айбек Бектурсунович, Чоң-Алай райондук сотунун судьясы, жетекчиси Турдукулов Телек Ураимжанович, 1-Май райондук сотунун судьясы жана машыктыруучу Дубанаев Куатбек Султанмуратович, Москва райондук сотунун төрагасы. Чучугулактын жыйынтыгы боюнча Фемида А тайпасында ойноп, анда тандоо оюндарына төмөнкү командалар чыгышты. Президенттин командасы, журналисттер, спорттук федерациясы. Бүгүнкү беттештин жыйынтыгы боюнча Фемида командасы 3 оюн өткөрдү. Биринчи оюнда Фемида журналисттердин командасын 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңишке жетишти. Башталышы жакшы. Биз журналисттерден коопсузданып атканбыз. Анткени булар өткөн турнирде жакшы ийгиликтерге жетишкен. Бирок бул балдар өздөрүнүн тажрыйбасын, өздөрүнүн жоопкерчилигин көрсөттү. Мен деште калды да, дагы буюрса жетишкенге жетебиз деген ойдобуз. Оюн башталгандан кийин жакшы ийгилик жакка болуп кетти. Кудай буйрса. Атаандаштар кандай болду командада? Атаандаш жакшы экен, жакшы ойношот экен. Алдыда Ой, алдыда чоң оюндар бар да, күчтүү командалар. Спорт федерациялар жана президенттин командасы менен болгон 2 жана 3 оюндар абдан кызуу өтүп, бирок ага карабастан биздин команда бул командаларга минималдуу эсеп менен утулуп калды. Беле кетсек, Мурас турнири 14-15 декабрга чейин өтөт. Бүгүнкү мелдеште 16 команда катталган.